Тар дүйнө. Чыгарманы жазган Дубаш Калназаров. Акматбек жуукунун белине чыкканда таң кылайып келатты. Чыгыш жак ак жээк тартып, сыдырымдын илеби күчөнө согуп кирди. Ал эми жаңы гана кызый баштагандай, лук баскан кер жоргонун тизгинин тартып тура калды. Чыгышта Памир тоосунун тизмеги чексиз созулуп жатат. Алардын этеги кыйырсыз түздүккө карай айдөштөнүп кетет да, жерге тамырын жайып жиберген алып тарактай акбаш чокулары көктү челет. Маңдай жагы Тянь-Шань тоо кыркасы. Анын далдаасында ага белгисиз Кытай өлкөсү жашырынат. Калган сапарлаштары да ага жакындап келишип, тизгин жыйышты. Мойнунан, кулак түбүнөн тери шоргологон аттар бышкырынып, аяк алдындагы сейрек өскөн чөптөрдү аймалоого аракеттенип жатышты. Акматбек келген тарабын кылчая берип карады. Жөө тумандай каптаган боз мунарыктын чүмбөтүндө анын туулуп өскөн жери беймарал көчүлөт. Жүрөгүн сыздатып жаткан ыза кордук менен анын жумушу жок. Мал мүлкү 3 катыны кызылдардын колунда кала берди. Өзү туюп, өзү билчү эли да эми андан кайрылгыстай алыс. Ал көр Шерматтын азгырыгына да көнбөдү. Же Аман палванды да паниктеген жок. Тек жүздөй жигитин коштоп, ээн талаанын бөрүсүндөй тоо ташты кесип жүрө берди. Ушул башынан кечирген коголаңдуу 2 жыл эсине түшө бергендиктен көзүнө жашы кылгырып чыкты. Кудум эле иттерден таяк жеген, бирок жан дүйнөсүнө баш ийбеген дөбөттө 2 жигити жана тонуулуу Осмон менен жуукунун белинде турушу жанына катуу батты. Я Алла, качыр, шылый чап! Түндөсү капысынан басып калган кызылдарды чөптөй жапырып жөнөгөн Акматбек 2 жигитине демөөр берип, айкырык салып баратты. Колундагы дамасканын болотунан согулган кылычы шуу шилтенет. Аны 2 жагына коргоого алышкан Шадулат менен Абди андан кем эмес заар чачат. Онтогон үндөр, өмүрүнүн акыркысын билдирген кыска кайрыктар чыгып, аларга жол бошото беришти. Үчөөнүн каарына туруштук берүү мүмкүн эмес эле. Шадулат менен Осмон ар дайым токулуу турчу аттарды бастырмадан жетелеп чыгышты да шаша-буша аттанышкан соң тоо таяна качып беришти. Арт жактарынан кечигип атылган мылтыктын үнү чыгып жатты. Акматбек жайлатпады. Кер жоргонун орточо жүрүшү менен жүрүп олтурду. Анткени артынан куугунчулар сая түшөрүн ал жакшы билет. Кызылдарга анын жүздөй жан жөкөрү бир тең да, Акматбектин өзү бир тең болмок. Анын ушул 2 жылдын аралыгында жасаган күнөөсү өз кунунан ашып кеткен. Андагы жырткычтык өлчөсүз эле. Анын жигиттери аралап өткөн айыл канга чыланып калуучу. Корбашы өзүнүн жаңы бийликке карай кыжынуусун айылдын букараларынан чыгарган. Анын ата мүлкү ээлеген жеринде букаралардын кандай тиешеси бар эле. Бөлүп алгысы келишет. Чоор баскан тамандары менен анын кол тийгиз ыйык жайыттарын таптагысы бар. Ал денесинен жаңы чыкканда гана андай зомбулукка макул болмок. Бирок аларды колдогон орустардын от алма мылтыктары күчтүүлүк кылып кетти. Антыда бирде өзгөндө, бирде алайда, бирде ал айкунун капчыгайында пайда болуп калган Акматбек кызылдар үчүн орчундуу коркунуч болчу. Эми алдырып койду. Жигиттеринин дээрлик баары колго түштү. Өзү бөксөгө салган карышкырдай айласы куруп жондо турат. Баарына өзү күнөөлүү. Жалпакташка түз өтүп кете бербей, айылына кайрылып калганын карабайсыңбы? Чындыгы, тала түздө жортуп жүргөн аны токолу Гүлчахранын оттуу кучагы азгырып туруп алган. Бир түндө болсо, адам катары төшөктө бут кереп, ээн эркин жаткысы келген. Катындын кылары ошол. Шайтан азгырат да акылыңды мокотот. Эми ал кай тарапка бармакчы? Кытайды карай жол тартсабы, же кызылдарды айланып түшүп, ооган жергесине бет алсабы? Осмон, мен мындамын. Сенин биринчи душманың ким экенин билесиңби? Кызылдардын кемендири Бекмамат. Туура, улагамда жүргөн күчүк эле. Эми тирдигип алып, өзүмдү каап олтурат. Ага жолугуп калсаң эмне кыласың? Же өлтүрөм, же өлөм. Азаматсың. Кекти сактай да бил. Анын акыбетін кайтара да бил. Айлана теребел ойгоно баштады. Кумурскалар ийиндеринен чыгып көпөлөктөргө жан кирди. Дегеле тириликтин өзү күн нуру экендиги көрүнүп турду. Акматбек дагы эле алыстан карегин албайт. Кай себептен өз жерине батпай калгандыгы акылына сыйбай тургансыйт. Аны бул абалга жеткирген кандай күч? Бекмаматпы? Жо, ал жексур ошол күчтүн бир гана бүркүмү.
жалпы каптаган баленин бир тармагы. Шадулат, ляппай төрөм. Бизде азык түлүктөн эмне бар? Эч нерсе төрөм. Алууга үлгүрө албай калбадыкпы? Акматбек кулагына дейре жайыла өскөн кара сакалын уучунан өткөрүп ойлонуп калды. Ооба, алды келе Ош жергесине батыш албайт экен. Кайра барса эле кармалат да, мойнуна сыйрытмак иленет. Демек Кытайды карай жол тартканы оң. Кызыл суу аймагы түгөлү менен кыргыздар дегендерин уккан. Абди, мен мындамын. Сен биз менен Кытайга баргың келеби же каласыңбы? Ачыгын айт, Кытайда да жеңил эмес. Ал эми мында да сага орун табылбас. Бек Маматтын сыйыртмагынан жагымдуу жагы жоктур. Сиз каяка барсаңыз ошол жака барам, төрөм. Ал Абдиге ишенет. Анын кызматы чын жүрөгүнөн жасалары да ага маалым. Бирок Шадула Акматбек күмүш зөңгүсүн черене тээп келген багытынан карегин албай тура берди. Азык түлүктү кандай кылышы керек? Жолдо жок эле дегенде бир жума жүрүп калуулары ыктымал. Айылдында жоктугун моюндарына алуулары тийиш. Жо, азык түлүксүз карыш чылууга мүмкүн эмес. Андай болсо, деди ал кыйладан кийин. Биз Шадулат экөөбүз жуукунун бир жерине аярлап туралы. Ал эми сен Осмон экөөң айланып түшкүлө да Жалпакташ тараптан азык түлүк таап келгиле. Бир жумага төртөөбүзгө жеткидей болсун. Ал жерге кызылдар жетелектечи. Антсе да абайлагыла. Төрөм, сөзгө кыпчыла калды Шадулат. Ылайык көрсөңүз азык түлүккө мен барайын. Биринчиден бизди башынан эле сүйө бербеген айыл калкы Осмондун баласын тышы ыктымал. Ал эми жалгыз Абдынын колунан эмне келет? Экинчиден азыр айылдардын бирине ээн эркин кирип барышы опурталдоо. Коркунуч келип чыкпасына ишенүү кыйын. Ал эми Осмон мал эмеспи? Осмон белиндеги канжарын кармай калды. Карагаттай көздөрү от чачып, Шадулатка жүткүндү. Тириңди кесип салам ит. Анан баланы көрөсүң. Акматбек кой дегендей колун көтөрдү. Кыргый кабагына жарашып турган коюу каштарынын учтары бирге жаздап барып кайра жазылды. Токтот ой, дайыны жок. Ошондой да. Сенин айткандарың да жүйө сөз экен. Мейли анда, сен мында кал, Осмон. Акматбек бийик беттин кыя жолу менен төмөн түшүп бараткан эки жигитин кыйлага карап турду. Кандайдыр бир тынчсыздануу карактеринен көрүнө түшүп, сыйдам урутунун учун тиштегиледи. Күндүн көзү улам жогорулап барат. Асманда бир да булут көрүнбөйт. Шадулат, деп кыйкырдан анал. Силерди эртең Шашкеге дейре күтөбүз. Эгерде келбесеңер. Тизгинин жыя калган Шадулат камчы кармаган колун жогору көтөрүп койду. Анысы кам санаба төрөм деген ишараты сыяктанды. Сен тигилерге ишенесиңби, Осмон? Эмне болду, ата? Кандайдыр Шадулаттын мага сала берген далысы көзүмө суук көрүнүп кетти. Адам башына түшкөндө ар кандай жүзү каралыкка баруусу ыктымал. Айрыкча Шадулаттай туруксуз адамдар. Аны мен өзүң жакшы билесиң. Күн тийген жердин күкүгү сыяктуу эмеспи? Анда биз мындай кылалы. Төмөн түшөлү да маңдайкы беттин кырына чыгып, жуукунун белине көз салып жаталы. Эгерде Шадулаттын дили бузулса, кечке жетпей эле кайра келет. Осмон атасынын жүйөсүнө баа бербей кое алган жок. Бул 45-тердеги кең далы, мүчөсү келишкен сымбаттуу адам камакка түшкөн жырткычтай өтө эле сак, жанын оозуна тиштеген тобокелчи болчу. Экөө жай бастырып, өздөрү көздөгөн кырга чыгышты. Аттарынан түшүп, белдерин бошоткон соң, көздөн далда жапсарга тушап кое беришти. Бир түн арчаны маанектеген алар кандай уктап кеткендиктерин билбей калышты. Осмон кимдир бирөө жулкулдатып жаткандан улам ойгонду. Эмне? Деп энтиккен ал ордунан секирип турду. Олтур, деди атасы кескин. Төбөң көрүнөт. Бизди Шадулат сатып жибериптир. Акырын коктуну карачы. Кайда? Эмне кылып сатыптыр? Тигине, коктунун таманындагы жолду кара. Шадулат алдыда бастырып келатат. Абди көрүнбөйт. Же анын көзүн тазалаган, же аны да кармап берген. Артындагы 5 кызыл аскерлер. Кокту менен ыкчам бастырып келатышкан атчандарды Осмон эми гана даана көрдү. Кызыл аскерлердин асынган мылтыктары кечте бараткан күн нуруна чагылышат. Баштарындагы чүпүрөк шапкелери жагымсыз шоңшоет. Энең дурайын семиз, деп ызырынды Осмон. Шашпа, өтүң делетилбесемби? Бортоктоп жаткан Акматбек үндөбөйт. Түйүлө калган жаак эттери гана ачуусунун келгендигин билдирет. Кызыл аскерлер чоң түп талдын жанына келишкенде аттарынан секирип түшүштү да далдага жетелеп жөнөштү. Кыязы аттарын откоргону жатышкан шекилдүү. Шадулат гана жашырынбастан жуукунун белин көздөп бастырып баратат. Энең дурайын саткын, анын башын соодалай коюп, өзү аман калгысы бар экен да.
Эми экөөнө жетип кайдагы калыпты келиштире келжиреп алаксытмак. Ошол арада кызыл аскерлер аларды курчап алууга үлгүрүшмөк. Кеттик, деди Акматбек. Көрдүңбү Осмон, эки көзүңдөн башкага ишенбөөгө тийишсиң. Адамдар жеткен жүзү кара, башыңан бакыт тайганда сатып кете берет. Шапа-шупа аттанган алар колдон келишинче коркунучтуу жерден алыстап кетүүгө шашылышты. Акматбек алдыда дул дуйгун чыкпайт. Гер жоргону куйруктаган көк бышты лук-лук басат. Экөөнө тең жердин баратышкан танабы белгисиз эле. Теребел кандайдыр чөбү жок түздүккө окшоп кетет. Аттардын эркине койгон алар ээрге сүйөнө үргүлөп коюп бара беришти. Түн жымжырт, асманда жылдыздар жыбырайт. Курсаң ачтыбы? Осмон жооп бербеди. Алардын тамак искээлигине экинчи күнгө карады. Өзөгү үзө тартат. Бирок аргасы канча? Жандарында бир сындырым нан жок экендигин ал жакшы билет. Тамакты ойлобой пайдасы канчалык? Эч нерсе эмес. Осмондун үнү тарынгандай угулду. Акматбек уулун карап койду. Бирок таңкы көгүндө Осмондун жүзүн жакшылыктуу көрө алган жок. Жаш балага кыйын эле. Ал түгүл өзү да тиштенип, араң эле баратат. Чыгыштагы бийик чокунун чекебели ак жээк тартып, тунжураган караңгылык кандайдыр сүрүлө баштады. Чыда, деди Акматбек. Сууга жетсек тамактын да бир эбин табарбыз. Осмон кабагын салып тим болду. Кандайча тамактын эбин табыштаары мүмкүн. Сууга курсак тойбойт эмеспи? Бирок ал ошол замат тамагынын ичи кургап, суусай баштагандыгын сезди. Азыр бир керден кымыз болсо атаганат, эмне деген рахат алат эле. Колдо жок нерсенин баркы чексиз көрүнөт. Тамшанып гана тим болду. Дамамат апасы бышып кирчү калдайган кара саба көзүнө элестей түштү. Баласынын унчукпай калганын Акматбек башкача түшүндү көрүнөт. Анын күйгүмдүн коюу караңгылыгын бузган үнү кайрадан угулду. Балким артка кетерсиң. Мени ээрчегенден башка сенин кандай күнөөң бар? Ошондуктан сага тийише койбос. Жок, кеси айтты Осмон. Сени эч убакта таштап кетпейм. Өлсөк бир чуңкурда, жашасак бир үйдө болобуз. Рахмат оолум. Бирок сени мындай абалга чейин алып барган менин жамандыгым же күнөөм эместир. Бизди ак суу өктөйт. Демек, эч качан букарага күнкөр болууга акыбыз жок. Анткенден көрө бизге өлүм артык. Сен карышкырды жакшылап байкап көрдүң беле жокпу? Анда жырткычтардын ичиндеги эри да, шери да карышкыр. Ал жадаса жолборсон да кара мүртөздүк кылат. Таңылып жаткан карышкырдын көзүнө бычактын учун такап көрчү. Ирмеп коер бекен? Жок, эч качан ирмебейт. Кысталак. Өлүмдү карышкырча тосот. Ал эми экөөбүздүн карышкырдан эмне айырмачылыгыбыз бар? Элден жерден сүрүлдүк, дүйнө мүлктөн ажырадык. Демек биздин өлүмдөн корко турган жайыбыз жок. Осмон үндөбөдү. Атасынын айткандары чындык экендиги жанына катуу батты. Айлана жарык боло баштады. Алар үстүн майда шагыл каптаган түздүктө баратышты. Кайдадыр жутулгандай тоолордун дареги билинбейт. Бир гана сезимде белгисиз коркунучка кептеген чексиз талаа созулуп жатат. Анда-санда үркө чыккан доңуз сырты учурайт. Суусаганды айтпа. Аттарда баштагы жүрүшүнөн тайып шалдырай түшкөндөй туюлат. Тээ бийикте эки жору жайма-жай айланат. Экөөнүн кайсыл жерден жыгылып чөрлүгүн күтүп жатышкандай, алардын соңунан калгысы жок. Ал эми аккан суу же булак сыяктуу көрүнүштөн дареги билинбейт. Ушунча да Кудайдын каары тийген жер болот экен, деп күңкүлдөп коет Акматбек. Ат башына иш түшсө, ооздугу менен суу ичет. Эр башына иш түшсө, өтүгү менен суу кечет. О, жараткан. Кайсыл күнөөбүзгө мындайды көрүүнү буйруп отурасың? Өз жеримдин белден чыккан тулаңы, шылдырап аккан суусу бейиштен айырмасыз экен го. Ошонусун аралап жүрүп байкаган эмес экенмин аттиң. Тууганын баркы чоошун жерден, катындын баркы жаныңда жокто билинет деген ушул тура. Осмон үндөбөйт. Ал кыйналып баратты. Ээрди кеберсип, өзөгү үзө тартат. Алардын жолу адырга түспөлдөш бөксө тоону этектеп жөнөдү. Мындан бастырып өткөн кандайдыр бир жүргүнчүнүн изи билинбейт. Капкара шагыраган майда таштар гана кол менен сепкендей тегиши шыгырайт. Алдыда бараткан кер жоргонун кулагы селт этти. Койдон чоңураак боз түстөгү жандык адырдын жонуна салып жүрүп берди. Мултуйган куйругу агарып даана көрүнөт. Аркар турбайбы? Деди Акматбек. Демек кандайдыр бир жерде суу бар. Аны ээрчи бастыралы. Кайбирен чуркап коет да, аларга таң калып жаткандай кылчая берип токтой калат. Алар жакындаганда кайрадан чуркап жөнөйт.
Кичине Коктужадагы булактын көзү алыстан эле көзгө урунду. Башатта айлантып өскөн көк жашыл чөптөр теребелдеги мерездиктен бөлүнүп жугушпай турат. Суу өмүр сыяктуу элем. Булакты байкап кубанган Осмон түгүл аттар да басыгын тездетти. Билектен жоон мөлтүр кашка суу жагымдуу үнүн чыгарып аста агып жатты. Ырахатты создук турууну көздөгөн ата бала кыйла кадыйры Магдыроонун кучагында көктөн каректерин албай чалкасынан жатышты. Тых десең, жандын шириндиги ушундай учурда билинсе бир билине чекилдүү. Кантсе да тагдыр төрт маклугунун рызкысына ушул булакты жазып коюптур. Ансыз эмне деген күндө калышат эле. Бирок ашказан булактын суусуна ыраазы болбос. Аттар белден чыккан кара кыякты гүртүлдөтө ооруп киришти. Мында 1-2 күнгө өргүп алалы, деди Акматбек. Алдыбызда суунун барын же жогун ким билсин. Ичерге тамагыбыз жок, өргүнүн качаты канчалык? Осмон нааразы болгондой унчукту. Ишенсеңиз ачкаман жыгылган араң эле турам. Атасынын көзүнө көз урунуп, алсыздыгын билдирип койгондой кызарып чыкты. Бирок мээрим толгон ал каректерде аны айыптоо эмес, айоо бар эле. Быштыны бери алып келип эр токумун ал, деп буйрду Акматбек. Осмон түшүнө койду. Ичинен кайгыга батып, быштысын кыйбай турса да башка арга жок эле. Мындан ары жашаш үчүн жанындай көргөн малын курмандыкка чалуусу тийиш. Кандай кыласың оолум? Кайрат айтты анын абалын түшүнүп турган Акматбек. Айоодон тышкарыда жашоого тийишпиз. Гер жорго экөөбүз деп Кытайга жеткирер. Акматбек жайдакталган көк быштынын алдыңкы бутун тушаган соң көзүн бел куру менен таңды. Анан кыбыланы бет алып, алаканын жайды. О, жараткан, деп зарлап жиберди. Адалмал катары мууздайын десем, бутун байларга жибим жок. Мингичим катары сактайын десем, тамагым жок. Эрбейген 2 караан эрмечөлдө турабыз. Жанаргас үчүн кейиштүүлүгүнө карабай, алдыбыздагы атты курмандыкка чалууга туура келип олтурат. Адал малымды алгач ата-бабамдын арбагына багыштадым. Кабыл кылгайсың, жараткан. Кырсыктан тышкары жолубузду ача көр. О мен, жылбырынан кармаптыр, деди ал Осмонго. Башка арга жок. Өзү жалаңдаган кылычын кынынан сууруп чыкты. Денеси дүрүлдөй түшкөн Осмон көздөрүн жумуп жиберди. Шуу этти алдагандай күчтүү билеп, дүп эткен дабыш, жылкынын зарлуу кичинеген үнү угулду. Көздөрүн ача берген Осмон башынан ажыраган көк быштынын денеси жерде туйлап жатканын көрдү. Ал эми башы денесинен ажыраганына карабастан киченеп жатат. Атасы күчтүү буттарын 2 жакка кереп, дагы башка эмнени чабуу керектигин билбегендей демигип турат. Ал кан ичери кармай түшкөндө дайыма ушунчу. Андай учурларында атасынан башкалар түгөл, Осмондун да үрөйү учар эле. Мен сое берейин, деди эсине келген Акматбек. Төмөндө жоон топ бадал тургансыйт. Сен бар да ошолордун куураганын терип кел. Керек болсо эр токумуңду да жагабыз. Аттиң, туздун жоктугун карабайсыңбы? Отту кайдан алабыз? Таң кала сурады Осмон. Андан кам санаба. Менин жан кисемде оттук ташы бар болушу керек. Жан адамы жок ээн жерде оттун алоо жалыны көтөрүлөт. Аны бойлой отурган 2 караан үзүлбөгөн тириликтин күбөсү сымал. Кызарган таптуу чокто семизет, май сызгырат. Улаан бышканын гүлү кырылган соң жеп жатышты. Ач курсак тамактанбайт эмеспи? Анын үстүнө эт да өтө ширин эле. Ооруган өзөктөрү калыбына келе баштаган ата бала кыйлага үнсүз олтурушту. Баары жакшы эле. Мындан мурунку ачкачылык менен суусагандык артта калды. Теребелге уюган тынчтыкты жаактардын чалпылдата эт чайнашы гана, гер жоргонун бышкырыгы гана бузуп турду. Көп эле тамактын чүйгүнүн жеп жүрдүм, деди бир кезде Акматбек. Бирок бүгүнкүдөй ширин эт жеп көргөн эмесмин. Чын эле? Осмон артынан шыңгыр күлүп жиберди. Бул кулак мурун кескендей эендикте кимдир бирөөнүн күлкүсү бир башкача угулду. Бирок анын кантсе да жагымдуу жагы бар эле. Деги эле күлкү жашоону түзүп тургандай, анын артынан бейпилдиктин желеси көрүнө түшчүдөй жагымдуу эле. Осмондун түшүнө апасы кирди. Аны өзүнө имире тартып, маңдайынан сылагылайт. Бырыш кире баштаган жүзү ылдый жашы куюлуп кеткен. Кулунум, дейт миң толгонуп. Азап тарттың го, атаңды таштай албадыңбы? Кантип таштайм? Ал менин ата конушумдай эле ыйыгым эмеспи? Аның да бир жөн, анын намысы сенин намысың. Тирүүлүктүн кунары ошол намысты булгабай сактоодо турат. Ата жолун чөпкө бастырба, оолум. Ооба, ал жак эсимде. Мени сагындыңбы? Ананчы, айрыкча кымызыңды сагындым.
Андан ары кандайдыр чуручу түшкөн үндөр аралашты да, алар менен кошо Осмон ойгонуп кетти. Асманда жылдыздар жымыңдайт. Түнкү жел аргы кокту өйдө дирдир согот. Кандайдыр жакын эле жерден иттердин ырылдашып кабышкандай үндөрү келет. Атасы туруп жүрүптүр. Окуранып токтогон Кер жоргону тынчтандырууга аракеттенип жатат. Ата, бул эмне? Тигилерби? Алар Кудайдын иттери тура. Кудайдын иттери деген кандай? Акматбек күлүп жиберди. Жашы 17-ге келсе да уулунун балалыгы кала элек. Сөзүнө түшүнбөй сурап жатканын кара. Алар карышкырлар эмеспи? Карышкырлар? Эми гана Осмондун дилине коркунуч өңдүү нерсе баш бакты. Андан улам чыйрыгып чыккандай денеси жыйрыла түштү. Алар көппү? Балким бизге кол салып жүрбөсүн? Ким билет, каргыш алгырдыкы. 10 чактыдай бар го кыязы. От жаксак болот эле. Бирок отундун тартыштыгын карабайсыңбы? Таң атайын деп калгандыр. Таңга да кыйла бар. Үркөртөдө турбайбы? Ал батышка ооп барып, анан таң атат. Кайрадан кабышкан үндөрү колду. Бирок алар баштагыдан жакындап калгандыгы сезилип турат. Кер жорго бышкырынып жер чапчылап жиберди. Осмондун көзүнө кандайдыр бир караң туурага жүгүрүп өткөндөй туюлду. Турбасаң болбойт го, деди Акматбек. Калган каткан отун тутамыз алы. Чокту көмүп койдуң беле? Ооба. Анда от жак. Тигилер кирип келген шекилдүү. Мен айбат кыла турайын. Кылычын сабынан мыжыга кармаган Акматбек тоокелге салып, кандай аламат келсе да тосууга даяр турду. Сакалын бура тиштеген ал өзү да жырткычка окшош эле. Маңдайкы тиштерин кашкайтып, кең көкүрөгүнөн ырылдаган дабыш чыгарды. Согушту эңсеген дили максатына жеткендей, жакындап кирип келген бөрүлөрдүн алдын тороп тура калды. Сол колунда жулунуп жаткан Кер жоргонун чылбыры кыңылдап, ыйламсыраган үн андан 3 кадамдай жерге келип токтоду. Түндүн чүмбөтүндө карышкырдын карааны ого бетер карарып көрүнөт. Анын артынан сөлөкөттөн турган жандуу дубал жылып келет. Коркунучка туруштук бере албаган Кер жорго чылбырын чое берди. Ошого эле удаа алдыңкы караан алга секирди. Акматбек ал караанды болжоп туруп кылычын күч менен шилтеди. Артынан каңкылдаган аянычтуу үн жерге кулап түшкөн оор дененин дабышы угулду. Бирок кескин октос берген Кер жорго чылбырын анын колунан сууруп алды да караңгылыкты карай үркүп жөнөдү. Анын артынан барууга мүмкүн эмес эле. Баары көз ачып жумгуча бүттү. Маңдайында ыкыс берип турган караандар заматта көздөн кайын болушту. Ошого эле уда кайладыр алыстан Кер жоргонун аянычтуу кишенегени, жырткычтардын кыжынган ырылдоосу угулду да кайра дымып калды. Чеке терин сүртүнгөн Акматбек тутанып чыккан от жегине келип, үшкүрүнө отурду. Кер жоргону жайлашты, деди ал демейдеги нерсени билдиргендей. Азырынча бизге тие койбас. Акматбек жоготу же коркунуч дегендер эмне экендигин акылына сиңирбеген жандай мерез эле. Жаагыттери кекине түйүлүп, жар кабагы чытылган ал тагдыр менен бетме-бет эрегишке чыккандай баардыгына кайыл болчу. Аяган нерсеси жок адам кайдыгер тартып калат. Ага бүгүнкү менен эртеңкиси баары бир. Бирок кантсе да Акматбектин аяган нерсеси бар эле. Ал баласынын өмүрү. Аны сакташ үчүн кандай гана кыйынчылык келбесин көтөрүүгө даяр. Ал эми Осмон бышактап ыйлап жатты. Көз жашынан атасынан уялганда жок. Ээн жер караңгы түн. Апасынын түшүнө кириши жана аябууну билбеген карышкырлар анын кайратын эң чегине жеткирип таштаган. Эртең менен жерге жарык киргенде кыр өйдө чубап бараткан карышкырларды көрүштү. Алар жетип эле. Булактын четинде торпоктой көк төбөт сулап жатат. Даана тийген кылыч маңдайын жара чаап салыптыр. Сөөмдөй кыл кыймасы кара жээк тарткан оозунан көрүнүп, сулк жатат. Элестетиш да кыйын. Ошол курч тиштер дененин бир жерин тартып өтсө эмне кылар эле? Кана уулум, мындан ары кандай кылдык? Аттан деги ажырадык. Билбейм. Осмондун үнү өзүнө чоочундай чыкты. Акылымда жетпей калды. Көтөр башыңды. Өкүм унчукту Акматбек. Азыр уулунун сезимине дем бериш үчүн сөзсүз кайрат керек эле. Эр жигиттин башына эмнелер келип, эмнелер кетпейт. Ушундай сыноолордон өтүп жүрүп анан адам сабына кошуласың. Эмесе жолго чыгышыбыз керек. Быштынын этинен көтөрүшүбүз чалалы. Карышкырлар кечинде кайрылып келишет да сөзсүз бизге кол салат. Ошондуктан бул жерден эртерээк узап кеткенибиз оң. Сен Шамшуметкеде эттен бышыра сал. Мен калгандарын жыйнаштырып жиберейин. Теребел тоолуу аймакка айлана баштады.
буттарын араң шилтеп илейлеген экөө аларга белгисиз капчыгайды өрдөп жөнөштү. Кантсе мында арылдап аккан шар суу бар эле. Жээгине бадалдар жыш өскөн. Алардын арасынан анда-санда кыргоолдор учуп чыга калат. Көтөрүнгөн эттери түгөнбөйт эле. Бирок ысыкта бүксүп бузула баштагандыгы байкалат. Алар куураган чырпыктары арбыныраак бадалдын түбүнө келишкенде Акматбек өрүүн кылууну чечти. Ушул жерге түнөйлү, деди ал. Калган этти түгөлү менен бышырып алалы. Антпезек бузулуп кете турган. Айтчы, бүгүнкү күн менен канча күнү жол жүрдүк? 6 күн, деди Осмон жаттап алгандай. Анда Кытай чегине кирип келиппиз. Эч нерсе эмес. Элге аралашсак, эптеп ок атылып кетербиз. Бирок анын баркыттай кара көздөрүнөн алдаneге өкүнгөндү келип турду. Үйүрүнөн бөлүнгөн бөрүдөй ээн капчыгайда олтурушу жанына катуу баткандыктан тишин кычыратат. Эгерде кызылдардын огуна учуп кете бергенинде бул азапты көрбөйт эле. Дили да ыза кордуктан тышкары беймарал жата бермек. Ал качып чыгып, жаңылыштык кетирген жокпу? Өлсө сөөгү өз жеринде калышы керек эле. Эми башка жерде кайырчыдай күн кечирүүгө кайраты жетер бекен? Чымындай бир жан ошончолук ыза кордуктан жогору турабы? Акматбек ага баш ийген эл журту өрүшүнө батпаган малы менен Акматбек эмес беле? Эми сасыган этке ыраазы болгон жорууга айланып олтурат. Мүшкүлүңтүш, бирде бар да, бирде жок дүйнө. Жашоонун жыргалын кечирсең, азабы да артынан баш багып турат экен да. Жалындан бери тартылган чокто майда бөлүкчөлөргө кесилген эттер бышып жатат. Аттиң Осмонду бекер өзүнө кошуп алган экен. Эгерде ал болбогондо кандай гана өзүнө жеңил болот эле. Өлүм коркунучун тоготуп да коймок эмес. Осмон чырпыктан улам отко таштап коюп ойлоп олтурат. Үстүңкү эрдине жумшак түкчүлөр каптай баштаган. Эркектик калыптануунун алгачкы белгилери бардык турган турпатынан көрүнөт. Кичирээк чукурчасы бар уурту апасын элестетет. Акматбек улуу байбичеси Ханфизаны аргасыз көз алдына келтирди. Анын тунгуч никеси. Үй тирилигин тейлеген андан кийинки кожоюн ошол маңжапыс, сулууча келген аял эле. Капчыгайды өрдөй берген жалгыз аяк жол созулуп жатат. Андагы такалуу аттын издери жүргүнчүнүн бул өлчөмдөн жаңыдан эле өткөндүгүн күбөлөйт. Демек, уулу экөө көкөйгө тийген ээндиктен арылышса керек. Кыязы анчалык алыс эмес жерде калк жашаган аймак бар шекилдүү. Эй! Үндөн улам секирип тура калган Акматбек эки жагын элеңдей карады. Эй! Жол менен жогору баскыла. Маңдайкы тик бетте курал жаракчан адам турат. Ал уйгурча сүйлөп жатса да, өзбек тилин жакшы билген. Акматбек анын сөзүн түшүнүп жатты. Сен кимсиң? Өзбек тилинде сурады Акмат. Биз мергенчибиз. Айылга аз калды. Жол менен жогору чыккыла. Мергенчилербиз дейби? Кубана түшкөн Акматбектин дилине кайрадан шекөңдүү бир нерсе башпакты. Тигил бийик беттеги артына кайра тартып бараткан адам дег эле мергенчилерге окшобойт эле. Үстүндөгү кийими мергенчиден да шаардыктарга жакын. Балким кытайлыктардын кийимдери ушундай чыгар. Кандай болгондо да экөөнө артка жол жок. Демек аларга мергенчилердин сыйын же кордугун көрүүгө туура келет. Бирок аларга экөөнүн кандай жаманчылыгы бар? Колунда кылычы менен шаар бычагынан башка байлыгы жок. Тапанчасы да шашылышта Гүлчахранын бөлмөсүндө кала бериптир. Акматбек ойлонуп турду. Жаратылышындагы сактыгы дале эркине моюн бербей, шек саноосун күчөтүп жатат. Анан ал бычагын кынынан сууруп чыгып, чапанын шырыгына сойлотуп киргизди. Кынды курунан чечип, агып жаткан сууга ыргытты. Курсак кампайды оолум. Ого, Башын ийкеди Осмон. Анда бышырылгандарын баштыгына салып ал да калган этти ташта. Эми айыл арасына кирген сыяктанабыз. Экөө алды жагындагы кызыл зоону имериле бергенде эки тешедей түз жерди көрүштү. Анда узатасынан салынган көлөмдүү короозан каят. Көк сыр менен сырдалган темир дарбазасы алыстан эле көзгө урунат. Дарбазанын алдындагы бир бөлмөлүү үжүрө короонун салабатына жетим өңдүү жарашпай турат. Кимдир бирөөлөр тарабынан тургузулган дубал өтө эле бийик. Кыязы таштан тизделип, анан ичи тышы жакшылап шыбалса керек. Анын төрт бурчунда 4 карбол секичеси орнотулган. Алардын чатыры чөп чар менен эптеп жабылгандыктан оштук көпөс Митрийдин саман калпагына окшоп кетет. Короонун ортосуна курулган узун имараттан эки мор жарашыксыз сороет. Мындан башка кыбыраган жан же башка курулуштар көрүнбөйт. Акматбек токтой калды. Андагы жырткычтыкындай сактык эң чегине жетип турду. Бул ээн жердеги курулуш эмне деген апендилик. Аны тургузуш үчүн кыязы аз эмес эмгек коргондой.
бирок максаты түшүнүксүз. Кызык экен, көрөндү Акматбек. Кандай муктаждык үчүн курулду экен? Анча болгон жок. Торпокто эки дөбөт байланган чынжырын үстчүдөн бетер жылынып, ажылдап үрүп жиберишти. Ошого эле уда үжүрөнүн эшиги ачыла берди да, колдоруна мылтык алган 4 эңгезердей жигит сыртка чыкты. Жок, булар мергенчилер эмес эле. Мергенчи эч убакта итин чынжырлап байлабайт. Акматбектин көңүлү да бир кырсыкка кабылганын сезгендей айный түштү. Кол салуунун мизин майтарууга даяр турган дөбөттөй, кылычынын сабын мыжыга кармап, чуркап келаткан төртөөнөн көз кыйыгын албай тура берди. Осмондун абалы аныкынан кем эмес эле. Ташта кылычты. Бататар мылтыктын чаптыргычы шарак-шурак үн чыгарды. Арга жок эле, мылтыктын үңүрөйгөн оозу чекесине кадалып турат. Четке ыргытылган кылыч ташка тийгендиктен шаңгырай түштү. Башка куралдарыңды да ташта. Башкасы жок. Аны көрөбүз. Аркыбаланын канжарын ыргыттыр. Экөө басып келип, Акматбек менен Осмондун жандарын тинтип чыгышты. Экөө мылтыктарын атууга даяр кармап турушат. Баштыгыңда эмне бар? Эчтеке эмес, бир аз бышкан эт. Баштыктын оозун ачып караган, көзүнө дейре сакал баскан жапалдаш бойлуу, түйрүк эрин уйгур четке түкүрүндү. Наалаты, эт эмес эле тезек салып алган го. Кийимдери жакшы экен, деди башкасы. Кыязы мырзалардан көрүнөт. Бизге кийим эмес, каны керек, деп каршы чыкты узун бойлуу курсактуусу. Кана, алдыга түшкүлө. Экөөнү мылтыктын кундагы менен түрткүлөй айдап келишкен сакчылар дарбазаны ачышты да ичкери кийирип жиберишип, кайра кулуплап салышты. Болгон окуядан ден дароо тарта түшкөн Акматбек таш тубалга азга сүйөнүп турду. Каны керек деген эмнеси? Же аларды союп жегилер келип турабы? Кандай болгон күндү да экөөнүн акыбалы жакшы жагында эмес. Башын көтөрө берген Акматбек алардын мында жалгыз эмес экендигин байкады. Заматтын ортосунда экөөнү самтырак кийимчен, кээси жылаңайлак, колу баштары кир, бирок дени карды соо көрүнгөн, 20дай адам деп араң эле айтарлык макулуктар курчап алды. Арасында аялдар да жүрөт. Алар ыксыз ыржая күлүшүп, Акматбек менен Осмондун үстүндөгү кийимдерин, буттарындагы өтүктөрүн карап жатышты. «О, Акмат мырза!» деди аңгыча чыйылдаган үн. «Сизге да мындай күнгө туш болууга туура келдиби?» Топусун айландыра селдүү өңдү кир чүпүрөк менен оруп алган союк сакал арык адамдын жүзү Акматбекке кандайдыр тааныштай туюлду. Аны кайдан көрдү эле? Акыл эсин чымырканткан Акматбек өткөн өмүрдүн биринин артынан бирин көз алдына келтирип жатты. Анан бир маалда эстей койду. Өзгөндүк бай соодагер Мамасали турбайбы? Акматбек аны менен тыгыз байланышта болчу. Ал жылкыларын айдап келип, алардын ордуна Мамасалиден буюм теримдерди, азык-түлүктөрдү алып кете турган. Мындан 3 жыл мурун Мамасали Кытайга кербен баштап кеткен боюнча кайра кайткан эмес. Анын артынан издеп баргандар да болду. Бирок дарегин биле алышпады. Мамасали жер жуткандай эле дарексиз жоголгон. Көрсө ал мында турбайбы? Мамасали? Ооба, бегим, менмин. Мурун Мамасали элем. Эми макулукмун. Сенин да макулуктарга кошулгандыгыңды куттуктайм. Акматбектин жүрөгү шуу этти. Дилиндеги баш баккан коркунуч чындыкка айлана баштагандыгы саамга ден дароо кылып таштады. Баласын карап койду. Осмондо өң алет жок эле. Бул абачыдай болгон жапайлардын үйүрү анын жүрөгүн түшүрүп салгандай, эки жагын элее карайт. Мамасали, айтыңызчы бай болгур. Бул эмне деген жер? Мамасали жооп берүүнүн ордуна жөтөлүп жаткандай кый-кый күлдү. Артынан Акматбектин жибек чапанын кармалап койду. Менин да ушундай чапаным бар эле. Мага берчи, ошондой достук кыл. Баары бир сенден тартып алышат. Мамасали, бул жер эмне деген жер деп сурап жатам. Эми Акматбек сен дегенге өттү. Сен суроомо жооп бербедиң го. Бул жерби? Аны бара билесиң. Али алдыда убакыт көп. Күтүлбөгөн жерден Акматбекти курчап турган көпчүлүк тең жарыла берди. Мамасалида таякты көргөн жолбундай кыңырылып, четти карай кетүүгө ашыкты. Сейит келатат, дегенге үлгүрдү ал. Эми шоруң шорпудай катты. Сейит бел курчоосуна дейре жылаңач эле. Казандай башы жумуру эңи чийиндерине моюнсуз бириккендей чулуу келип, булчуңдуу болчу. Түктүү төшүндөгү эмчектери катындыкындай салбырап турат. Агы көбүрөөк чоң көздөрү канталап мээримсиз, бетинин оту гана ачык калбаса, калганын кыска кара сакал каптаган. Ал Акматбекке чукул келип, адам эмес куртту көрүп тургандай,
киркиреген үн чыгарды. Чеч шапанды. Анын капарсыз турушунда, жагымсыз күлкүсүндө өзүнө өзү бекем ишенгендик бар эле. Бирок башынан далай кан төгүлөрдү кечирген Акматбекте бул заңгинин жырткычтык обузасы чочталбады. Сейиттин канталаган көзүнө тике жалтанбай карап, колдорун төшүнө кайчылаштырып, дегеле эч нерсе болбогондой тура берди. Тоотпостукка туш келген Сейит эми өзүн такыр эле жоготуп салды. Сыныңа. Сейиттин арбайган эптүү колдору Акматбектин ийинине жакындады. Ошого эле уда күчтүү тийген соккудан маң боло түшкөн ал таза шыпырылган как жерге чалкасынан түштү. Буканын үнүнөн кем эмес айкырык жаңырды. Ал ызага бата түшкөн Сейиттин айкырыгы эле. Жымжырт тарта калган жапайлардын көздөрүнө кандайдыр бир когалаңды күтүү белгиси пайда болду. Бирок өйдө туруп келген Сейит эмнегедир төрт аяктаган боюнча бир ордунда катып калды. Калган макулуктар да тизе бүгүшүп, таазим кылгандай баштарын ийишти. Эч нерсе түшүнө албаган Акматбек маңдай жагын карап алып, алдастай түштү. Эшиктин алдындагы секичеде аппак кийимчен аял турган. Аял өлчөсүз сулуу эле. Ак кунукундай узун мойну, сыймыктуу башын жарашыктуу көтөрүп турат. Уюлгуган алтын түспөл сары чачтары жумуру ийнине төгүлөт. Мүчөсү келишимдүү, буудай өңдүү күрөң каштары бийик маңдайына ого өтөр көрүп кошот. Аялдын айрыкча көздөрү шымдык болчу, тунук асмандай көгүш, деңиз суусундай түпсүз, узун кирпиктеринен буйрук берип көнгөн өкүмдүк шыркырайт. Жашын толук негизде аныктоого мүмкүн эмес, айтор 30дардын ичинде сыяктуу. Мындай жагымсыз жапайылыкта аялдын тийгизген таасири периштеден кем эмес эле. Каны бетине дүрүгү түшкөн Осмон сыйкырга кабылгандай аялдан көзүн албады. Чын эле асмандан түшүп келген периште чыгар. Булкуна соккон жүрөгү кандайдыр жаңы сезимден зырылдай түшүп, жагымдуу жылуулук денесин аралап жөнөдү. Акматбек да эрктүү жүзүн аялдан албай турду. Кыргый кабагы бир аз чытала түшүп, өткүр карактери көз жоосун алган аялдын келишимдүү мүчөсүн аймалап жаткансыйт. Сейит, аялдын үнү жагымдуу коңур экен. Төрт аяктаган боюнча катып калган Сейит үн чыгары менен жүгүрүп басып барды да аялга таазим кылды. Аппай ханум. Аянтты кармашка даярдагыла. Экиге бөлүнөсүңөр. Байгеси келе турган жумадагы жүзүм шарабынын үлүшү. Аял башка сөз айтпастан чыккан эшиктен кайра кирип кетти. Таң калыштуу жери аял кыргызча сүйлөп жатты. Бир аз тыбыштык жаңылыштык кетиргени гана болбосо, ар бир сөзү ачык, так айтылды. Буйрук берилер замат короонун ичи кыймылга келе баштады. Анча чоң эмес аянт кайрадан мизилдете шыпырылды. Борборун тактаган соң тиягы 10 кадам, буягы 10 кадам ченелген жер айланта сызылды. Бөлмөдөн алынып чыгылган жумшак үстөл аял турган секичеге коюлду. Ондон экиге бөлүнгөн 20дай адам айлананын эки жагына туруп калышты. Алардын макоо тарта баштаган көздөрүнөн бир нерсеге шыктануунун учкундары көрүндү. Жадаса сырттагы төртөө да кароол секиге чыгышып, короодо жүрүп жаткан даярдыкка көз салып турушту. Мамасали Акматбектин жанына келди да кеңешин айта баштады. Азыр сен Сейит менен жекеме-жекеге чыгасың. Өгүздөй күчтүү неме? Жаныңа жакындатпай кармашты алыстан жүргүз. Менби? Эмне үчүн? Ал жагын сурабай эле кой. Дайыма жаңы туткундар келгенде эреже ушундай. Ал күн бизге майрам сыяктуу. Эгер мушташтан баш тартсаң, өлүм жазасына өкүм кылынасың. Эми белиңе дейре чечин. Мен сен тараптамын. Акматбек иши кылып алардын экөөнүн кызыгына баткылары келип жаткандыгын толук түшүндү. Мындай бир өңчөй турмушта мушташ та өзүнчө жаңылык эле. Жеңсе го бир жөн. Эгерде жеңилип калса анда эле Сейит мындан аркы жашоосундагы күн көрсөтпөйт. Акматбек шашпай чечине баштады. Бөлмөсүнөн кайра чыккан Сафия ханум баягы жумшак орундукка келип көчүк басты. Акматбектин денеси ууздай аппак эле. Бул самтыраган, бети баштары ботала адамдардын арасында анын сөйлөкөтү кескин бөлүнүп турду. Кең көкүрөк, ичкебел, булчуңдары Сейиттикиндей анча көзгө урунбаганы менен жалаң тарамыштан тургандыгы Акматбекти көзгө бир топ ишенимди көргөзөт. Осмон атасынын кемчилиги жок мүчөсүнө сыймыктанып турду. Анын көр Шерматтын чабарманы Мүслүм балбанды оройлугу үчүн атынан учура чапкандагы күчтү кайдан алгандыгын эми гана даана түшүндү. Сейит эмчегин титирете басып, айлампага чыга келди. Канталаган көздөрүн каршысынан албай, жим көргөн жырткыч сымал гүргүретти. Жеңил аяк шилтеген Акматбек күлөчү жок мас жанчыкты. Эки тарапта 2ден 4 калыс чектелди. Кармаштын эрежеси мындай эле.
Мушташ чейиндин ичинде гана өз күчүнө ээ, өлгөнүнө жооп бербейт. Ар бири каалаган жерине муштоого акылуу же жогору көтөрүп жерге чабууга да уруксат берилет. Тыюу салынат. Тиштеп алууга, дайынсыз чапкылай берүүгө, таш же башка курал колдонууга. Мушташ экөөнүн биринен багындым деген сөзү менен же өлүмүнөн кийин аяктайт. Баса жыгылып түшкөнүн кайра турмайынча муштоого же тебүүгө уруксат эмес. София алакандарын чапкылап койду. Таймаш башталды. Тегерине баскан атаандаштар колдорун арбайта сунуп жиберишип, бир топко дейре бирин-бири сынап турушту. Бирок бул жерде жеке бийлигин жүргүзүп көнгөн Сейит биринчи кол салды. Ал ошонусу менен жаңылыштык кетирди. Жырткычтай гүр эте кол салган Сейитти Акматбек моюндан ие кармады да, тизеси менен чемирчектин алдына берип калды. Соккунун күчү өлчөсүз эле. Балыктай оозун ача берген Сейит жан талашып калыстардын артына өтө качты. Жүрөгү куушурулуп, жаны көзүнө көрүнө түштү. Кантсе да бул мырзанын күчүн эсепке албаптыр. Ыкчыл да экен. Мындан ары өзүн сактыкта алып жүрбөсө, акесин таанытып кое турган. София кол чаап жиберди. Ал Акматбектин дарегине багышталган алгачкы сүрөөн эле. Сейит кайрадан чийиндин ичине кирди. Эки колун устундай салбыраткан ал эми өзүн сактыкта кармады. Экөөнү көз салып турган жапайылардын жан кумары эң чегине жеткен шекилдүү. Айкырып өкүрүшүп, колдорун сермешип, бет алдында жүрүп жаткан кармаштын таасирине чөмүлүп жатышты. Өтө тез кыймылдаган Акматбек Сейиттин манжаларын карыштыра кармап, өзүнө тартты да оң колу менен аны ээк талаштыра сокту. Сөөктүн кычырап сынгандай дабышы болду. Башы артына чабыла берген Сейит мас немече темтеңде барып оңолду. Кыйкыра кубаттаган сүрөөн жадаса кароол секчиден да угулду. Кармаш жүрүп жатты. Канчалык таяк жебесин Сейит өзүнүн көрүнүшүндөй өжөр эле. Бирок таймаштын башталганына кыйла болсо да, Акматбек жабыр тарта элек. Сейиттин табактай бети канжалап чыкты. Ал өгүздөй күчтүү болгону менен камандай тоң моюн эле. Анын үстүнө кайнаган ачуусу кыраакылыгын жокко чыгарып жатты. Эми ал каршысын эптеп кучагына илинтип, күчкө салууну ойлоду. Бирок Акматбек мышыктай шамдагай эле, колуна урунбай, кармаш узарган сайын Сейиттин алган жаракаты да көбөйүп отурду. Жүрөгү начар, эти нык Сейит узак кармашка чыдай алмак эмес. Ал демигип баратты. Кыймыл аракети да барган сайын солгундап, намысынан гана чийиндин ичинде чыдап тургансыйт. Күтүлбөгөн жерден таң калыштуу иш болду. Кезектеги соккусун даярдап калган Акматбек кыйылган жыгачтай шалак кулады. Сейиттин бул көзгө илешпеген соккусун анда тургандардын эч кимиси байкоос алган жок. Жерде жаткан Акматбектин чекесинен кан дирилдеп агып жатты. София ордунан тура чуркап келди да анын үстүнө өңүлдү. Анан Сейитти жаман көз менен карай берип, өкүм унчукту. Көрсөт колуңду. Сейиттин колунда бир топ көлөмдүү таш бар эле. Аны кайдан ала койгону да белгисиз. Кыязы да бир шериги астына суна койсо керек. Мындай жорук жүзү каралык катары саналмак. Адам кандай шартта турбасын, аздыр көптүр адилеттүүлүк менен мамиле жасоого мажбур. Анын бул чыккынчылыгы София түгүл, жарданы турушкан жапайыларды да ага каршы козутуп таштады. Кое тур, деди Сейитке София. Сени менен кийин сүйлөшөм. Өзү бөлмөсүнө чуркап кирип, кичине шише алып чыкты да андагы суюктуктан Акматбектин жаракатына сүйкөдү. Кан токтоп калды. Жеңиш Акматтыкы, деп жар салды артынан София. Ал эми эрежени бузгандыгы үчүн Сейиттен 20 бала алынат. Дагы ушул сыяктуу жүзү каралыкка бара турган болсо, өлүм жазасына тартылат. София колун шилтеп койду. Ошол замат топтон бөлүнүп чыккан 5 самтырак Сейитти көмкөрөсүнөн жаткырышып, үстүнө баса олтурушту. Башка бири кандайдыр даяр, жалпайта жонулган жыгач калак менен буйрукту аткара баштады. 1, 2, 3. Бул жердин туткундарынын өздөрүнүн гана ичара мыйзамы бар экендигин Акматбек кийинчерээк түшүндү. Коруктагы шордуулардын саны 21 эле. Алардын 7 аял. Бардык бийлик София ханымда болчу. Калгандары ага кыңк этпей баш ийип, ал эмне десе ошону аткарып турушат. Анткени күндөлүк тириликке керектүү нерселер Софиянын колуна топтолгон. Айрыкча бул бир өңчөй турмушту унуткарып, өзлөрүн аз да болсо адамга окшото турган ичимдик София тарабынан берилүүчү. Жума сайын төө жетелеген 2 атчаналарга азык-түлүк жеткиришип турушат. Келген экөө мындагы төртөөнүн экөөнү алмаштырып кала беришет. София да туткун. Бирок анын жеке тирилиги өзүнчө орунду ээлөөчү.
Ал башкалар менен чогуу жатпастан өзүнчө бөлмөдө тура турган. Коруктагылар мында эмне үчүн багылып жатышкандыктарын билишчү эмес. Бир гана төө жетелеген атчандар келишкенде Сафия ханум туткундарды бөлмөсүнө бирден киргизчү да ар биринин күрөө тамырынан кан ала турган. Анын денеге зыяндуу же зыянсыздыгы менен жумушу жок эле. Бир гана ошол күнү жүзүм шарабына мас болушкан жапайлар айкыркы ээн капчыгайды жаңыртып туруучу. Ал эми аялдар ал жердеги эркектердин жалпы энчиси катары саналган. Ошондой эле алардын талашып тартышып уруш чыгаргандары аяосуз жазага кириптер кылынуучу. Сафиянын сейит башында тура турган атайын түзүлгөн желдеттери да бар эле. Тыштагы күзөтчүлөр Сафиядан башка менен мамиле түзчү эмес. Дарбаза ачылганда кан толтурулуп, оозу бекем жабылган айнек идиштерди Сафия сыртка чыгарып берүүчү. Ал жактан кайра шарап жана азык-түлүктөрдү кийирип ала турган. Коруктагыларга тамактардын түзүк бериле тургандыгы таң калтырат. Кийим жана төшөнчү жаатыгына начар. Мушташтын эртеси Сафия Акматбекти өзүнө чакырды. Бөлмөнүн ичи жер тандыгына карабастан күзгүдөй таза эле. Төрүнө бойро төшөлгөн. Анын үстүнө гүлдүү килем салынган. Ылайдан же таштан жасалган текчеде пар жаздык жана бир салым төшөк ирээттүү жыйылган. Бөлмөнүн ортосунда чоң стол, анын жанына 2 жумшак орундук коюлган. Дубалда тегерек чоң күзгү кадалып турат. Бурчтагы башка бир текчеде айнек идиштердин түрлөрү шыгырайт. Бөлмөнүн терезеси короонун иш жагынан чыгарылган. Анын бир көзүнөн кичирээк темир мештин кернеyi сороет. Эмнегедир мештин оозунда таштеке толтура кара таштардан салып койгон. Мештин үстүндөгү субагай темир, учунда ийнеси бар айнек түтүктүн сабы чыгып турат. Босого тарапта чакан кол жуугуч. Анын жанында мыкта түктүү сүлгү илинип турат. Кантсе да бөлмө сырттагыга караганда адам жашаганга ылайыкташтырылып жасалган. Акматбек Сафияны эми жакындан даана көрдү. Чыны менен сулуулугу сулуу экен. Анын карегине чагылыша калган Сафия бир аз кызара түштү да сылык өтүндү. Мындай бул орундукка олтуруңуз. Башыңыз ооруган жокпу? Жок, бир аз эле айланган болбосо. Ал эч нерсе эмес. Кыязы курсагыңыз ачко. Сафия ордунан туруп, бурчка тартылган көшөгөнү жылдыра берди да табакка салынган нан, чыныга толтура кандайдыр бир суюктукту алып келип, Акматбектин алдына койду. Муну жеп алыңыз, деди артынан. Чоочубай эле коюңуз, чыныдагы шабдалынын ширесе. Көп күндөн бери нан көрбөгөн Акматбек үчүн нандын жыты бир укмуш жыттанды. Алкы челемсиз ачылып, шилекейин кылк жутуп койду. Антсе да ачыла берген алкын анчалык агытпастан, жаратылышындагы мырзалык адатын сактап, шашылбай тамактанып жатты. Алыстан келдиңизби? Оштун өзгөнүнөн. Сафия келишимдүү башын чайкап койду. Кыязы аял бирөө менен сүйлөшүүнү сагынган көрүнөт. Аны чакырган максатын ашыкпады. Кайра орундукка көчүп басып, Акматтын тамак жеп жатканын кызыга карап олтура берди. Бул кең далы, кара сакал сулуу жигит анын мындагы шартында кезиккен биринчи адам эле. Ал эми сырттагы макулуктарды аял адам катары санабай турган. Эл жериңизден безип башыңызга эмне күч келди? Акматбек терең күрсүндү. Анан кыргыздардын жеринде акыркы 2 жылда эмне деген өзгөрүүлөр болгондугун шашылбай айтып берди. Ошондой деңиз. Демек большевиктер силерге да келген тура. Алардан кутулуш кыйын. Жаңдоордун мүнөзү ошондой. Айтыңызчы айым, деп сурады анын сөзүнө жакшылыктуу түшүнө бербеген Акматбек. Мага бул шумдуктуу абактын жайын түшүндүрүп бериңизчи. Абак дейсизби? Сафия кыялыгып аткандай Акматбекти жалоору итиктеди. Сиз чынын бүгүн түнү мында келсеңиз толугу менен түшүнөсүз. Азыр сиздин каныңыздын үлгүсүн алууга тийишмин. Жеңиңизди түрөп, колуңузду мындай үстөлдүн үстүнө коюңуз. Сафия мештин үстүндөгү табактан ийнени колуна алды да Акматбектин күрөө тамырынан билгичтик менен бир аз кан сордуруп алды. Муну эмне кыласыз? Таңдана сурады Акматбек. Караңызчы, деди Сафия. Адамдардагы кандын баары эле бирдей боло бербейт. Алар жалпысынан алганда 3 топко бөлүнөт. Башкача айтканда биринчи өзгөчөлүктөгү, экинчи өзгөчөлүктөгү жана 4-чү өзгөчөлүктөгү кан. Алардын бирине бирин аралаштырууга болбойт. Булардын баарын сиз кайдан билесиз? Мен медикмин. Жөнөкөй айтканда дарыгермин. Петербургтон дарыгерлик окуу жайын бүтүргөм. Петербург дейсизби? Жараткан.
Ал шаарды бизден өтө эле алыс деп уктум эле. Жанагы ак патша турган Петербургпу? Ооба. Анан сиз бул жапайларга кандай кабыл болтурасыз? Ал узак аңгеме. Кыргызчаны да таза сүйлөйт экенсиз. Туулганы кыргыздын арасында жашасам, анан билбейминби. Мен караколдук көпөс Матвейдин кызы болом. Акматбек Матвейди билбейт экен. Балким өз чөйрөсүнө белгилүү адамдыр. Софиянын көгүш көздөрү от чачып турду. Анда эркекти эңсөөнүн ченемсиз сагынычы бар эле. Кана, бүгүн түнү келесизби? Акматбек аялга жакшы түшүндү. Ал ордунан турду да жакын келип, Софиянын белинен имире кучактады. Кыңкыстаган аянычтуу онто жүлүнүнө барып чабылды. Көздөрүн магдыроодон жуму берген София келишимдүү башын анын төшүнө жөлөй берип шыбырады. Келбей койбо жаным. Эркекти ушунчалык сагындым. Быйыл 3-чү жылга баратат. Сен мындагы мен кезиктирген биринчи эркексиң. Бул кубаныч менен кумар аралашкан учурду анчалык создуктурууга болбойт эле. Анда эле Акматбек акылын жоготуп коймок. Желимдей жабышкан ынтызарлануу аялдын кучагынан күч менен бошонгон ал сыртты карай атып жөнөдү. Жаныңдагы баланы жибер, деген үн чыкты артынан. Акматбек өмүрүндө биринчи жолу кусалык өңдүү туюмдун бата түшкөндүгүн тойду. Осмон босогону аттай берип аптыга түштү. Өз оюнда периште деп атап алган аял маңдайында турат. Жок, аял периштеден да жогору эле. Жүрөгү шамалдагы жалбырактай титиреген улан көрсөтүлгөн орундукка келип олтурду. Бөлмөнүн жасалгасына да көңүл бурган жок. Анын көз алдында жибектей жумшак манжалардын ээси периште гана жашап жатты. Ооруган жокпу? Деп сурады периште каналып бүткөндөн кийин. Сен Акматбектин эмнеси болосуң? Угулумун, деп араң эле күбүрөндү Осмон. Кудайым ай, анын баласы турбайсыңбы? Мен азыр. София баягы жерден нан менен шабдалынын ширесин алып чыкты. Муну жей кой. Акматбектин чоң азаматы турбайсыңбы? Канчадасың? 18-ге кеттим. Осмон 1 жашын атайын жогорулатып айтты. Ал ушул учурда 19-га чыгууну ушунчалык эңсеп турду. Периштенин көздөрүнөн көгүш нур төгүлөт. Анын жүзүн эркелете сылагылайт. Мен 18-имде Петербургда окуп жүргөн кезим эле. Эми кемпир боло баштадым, чынбы? Сага кары көрүнүп жатамбы? Коюңузчу, кыздан айырмаңыз жок. София анын жообуна чын дилинен каткырып күлдү. Басып келип, Осмонду мурунга чертип койду. Комплимент айтууну кайдан үйрөнгөнсүң? Деги эркектер кыйды келесиңер. Баса атың ким? Осмон. Ал эми мени София жеңеде. Сүйлөшүп жүргөн кызың бар беле? Жок, бирок куда түшкөн жерим бар эле. Силерди, кыргыздарды кантип билбейин? Билем. Бир бай жердин албарыстысын алып берет да, ошону менен ишти бүтүрөт. Ал эми ойношторуңчу. Осмон күтүүсүз суроодон кулагынан бери кызарып чыкты. Дилиндеги жашыруун оюн билдирип кое тургансып. Софиянын жүзүн карай албай жертиктеди. София ого өтөр каткырык салды. Бара кой эми, деди анан. Күнүгө ушул маалда келип турсаң, мындан кардыңды тойгузуп аласың. Акматбектин уулу. Айтчы, атаңды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Анын эмнеси жагат сага? Эрдиги, атам эч кимден коркпойт. Ооба, ал жагы көрүнүп турат. Бар эми бара кой. Бул жерде сага кыйын эле болор. Зергесиң го. Жанагы катындарга жолобо. Алар орукчан немелер, түшүндүңбү? Ооба. Башы айлана түшкөн Осмон сыртты карай жөнөдү. Ал мас эле. Ооба. Дүртете жана түшкөн махабаттан мас болчу. Буттары чалыштап, эриндери София деп шыбырап баратты. Түндүн кайсыл мезгил экендиги белгисиз. Жүрөгү лакылдай согуп, колкосуна кептирген Акматбек эшикти болжошкон шарттуу белги боюнча аяр чертти. Аны күтүп тургандай илгич шарактей түшүп, эшик жай ачылды. Сенсиңби? Келип калдыңбы?
София ич көйнөкчөн эле кынала калган чоктой ысык дене Акматбектин колун өрттөп жибергенси да, ал эми өзү делбе тап немедей сүйлөп жатты. Жүрү бияка жаным, жүрө кой байкебайым. Чечинсең болот эги. Күтүп жатканыңды билип туруп даярданып эле келбейсиңби? Мына төшөк бул жерде. Жумшак бекен? Эмчегимден мыжыга кармап койчу. Чымыр элеби? Кубатынан жана элек бекен? Ох, байкебайым. Кое тур. Жан башыма жазды коюп берейин. Ах, кудайым ай. Жыргалым ай. Акматбек үч аялынан мынчалык ырахат алып көргөн эмес. София жөн эле төшөк кумарына жаралган өрт экен. Тээ кыйлада кумарлары жазылган экөө магдырай тартып чалкасынан жатышты. Эч кимисинин сүйлөгүсү келген жок. Менин жашоомдон күткөн үмүтүм бүгүн гана жүзөгө ашты. Деди бир маалда София. Эми өлсөм да ыраазымын. Кудай сени таалайыма айдап келгенин карабайсыңбы? Сен жок болсоң эмне күнү көрөт элем. Күтүүдөн да тажай баштадым эле. Бул жер эмне деген жер? Жүрөгүң чөт, деди София кыйлага унчукпай туруп. Мен сага айтып сарсанага батырбайын дедим эле. Бирок болбой калды. Кыяз экөөбүздүн өмүр суубуз бир мезгилде түгөнөт шекилдүү. Бул жердегилер өздөрүнүн кандай максатта багылып жатышкандыктарын билишпейт. Эмесе бул жер Акмат, Кудайдын каары тийген жер. Сырттагы кожоюндарыбыз биздин канды соодалап пайда таап жатышат. Кытайда бир куюм кандын каны бир топ ири суммага сатылып алынат. Канды сатып алгандын кандай кажаты бар? София шыңгыр үн чыгарып, анын эмчегинен жыттап койду. Көксөсү сууган аял катары мышыктай эркелеп, төшүнө башын жөлөдү. Келеси о десе, деди анан София. Кескин кармаган ооруларды, кырсыкка учурагандарды операция кылууга, мындайча айтканда, союуга туура келет. Же туңгуч төрөгөн аялдарды алалы. Алардан кан көп кеткендиктен жаңы кан куйбаса, анын ден соолугун калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Демек канды ошол максатта сатып алышат. Мындай учурда кандын мааниси өмүргө тете. Эми түшүндүңбү? Толук болбосо да бир аз түшүндүм көрүнөт. Бирок сен бул жерге кайдан жүрүп кабыл болдурасың? Өзүмдүн келеси оолугумдан. София бышактап койду. Билесиңби жаным, мен акылсыз элем. Петербургтан окуумду бүтүрүп келип, турмушту өз алдымча баштоону чечтим. Атам бай, ошондой эле жырткычтыгы башынан ашкан адам эле. Кол алдындагы малайларын жазалоодо аёну билчү эмес. Анын көптөгөн мыкаачылыктары азыр көз алдымда. Мен анын ташбоордугун кечирбей айыптар элем. Айтор атам экөөбүздүн турмушка карата пикирибиз эки башка боло турган. Бул жагдай бизди жан дүйнө жактан ажырообузга алып келди. Биздин үйдө Рахим деген уйгур жигит иштеп жүрдү. Жашы 25-терде, мүчөсү келишкен сулуу жигит. Биз аялдар айрыкча жаш чагыбызда эркектердин сырткы түрүнө көбүрөөк маани берет эмеспизби? Натыйжада мен ошол малайды сүйүп калдым. Бир жолу ал атамдан катуу таяк жегендиктен төшөктөн турбай жатып калды. Мен врач катары жашыруун барып аны дарылап жүрдүм. Анан Рахимди сүйүп калдым. Сүйгөндө да өмүрүмдөн аша кечип, ата-энемден, бир туугандарымдан аша кечип сүйдүм. Кордук тартып көрбөгөн дилим кандайдыр бир адаттан тыш кубулушту эңсеп туруп алды. Ошол кубулуш Рахимге карата махабатым эле. Экөөбүздүн никеге эч ким батасын бермек эмес. Анан биз качып кеттик. Кытайга жол тарткан кербеңге эптеп илештик да Кулжа шаарына келип туруп калдык. Мен дарыгер болгондуктан ооруларды карай турган кеңсемди ачтым. Киреши үзүлбөй кирип тургандыктан турмушубуз жаман эмес эле. Бирок кийинчерээк Рахимдин кандайдыр бир шектүү адамдар менен байланыша баштагандыгын байкап калдым. Рахим берген суроолорума жооп берчү эмес. Анда аялдарды киши катары эсептебеген, кандайдыр бир канына сиңип бүткөн түшүнүк бар экендигин сезчүмүн. Бир жолу түн жарымында Рахим анын жолдоштору мени атка мингизип алып жөнөштү. Менин суроомо тоо арасында жанындагы жигиттин бир тууганы өлүм алдында жаткандыгын, ага дарыгер тездикте керектигин айтты Рахим. Бирок аларга ишенген мени ушул каргыш алган жерге алып келишти да өздөрү ойлоп тапкан кылмыштуу ишке шериктеш болууну мага сунуш кылышты. Мен дарыгер катары мындай жүзү каралыкка бара албайт элем. Ошондуктан так кесе баш тарттым. Анда же мындан 2 жыл мурда Корукта бардыгы 12 адам гана бар эле. Менин ийикпесиме көздөрү жеткен алар 12 кишини ың-жыңсыз жоготууга чечим кылышты.
Анткени кылмыштын изин жашырып коюлар керек эле. Мен 12 адамдын өмүрүнүн жазыксыз кыйналышына чыдай албадым. Натыйжада алардын сунушуна макул болуп бердим, бирок төмөндөгүдөй шарт койдум. Биринчиден, алардын бул кылмыш иши 3 жылдан ашпого тийиш. Экинчиден, менин жекече эркиндигиме басым көрсөтүлбөсү керек. Рахимди ушунчалык жек көрүп калган элем. Ошондуктан анын чогуу туралы деген сунушун караманча четке кактым. Акыры алар менин талабыма макул болушту. Кылмышкерлер өз сөздөрүндө турушту. Ансыз аргалары жок эле. Алар менсиз каналууну уюштура алышмак эмес. Мага тийишкен жок. Бирок дале кылмыштуу иштерин 3 жылдан кийин да токтотушарына көзүм жетпейт. Алар канды соодалап олтуруп аябагандай байып алышты. Ал эми байлык адамдын алкын ого бетер ачып жиберет эмеспи? Токтотушмак түгүл, кайра коруктагы курмандыктардын санын улам көбөйтүп жатышат. Күндүр түндүр чабыттап жүрүшөт да кайдан болсо да бир шордуну таап келишет. Мына, сенин акылың жетпеген жердин жайы ушундай. Ушундайды. Акматбек ойлонуп жаткандай кыйлага дейре үндөбөй калды. О, макулук экенсиңер, деди анан ал. Ушунча адам жүрүп төртөөнүн эбин таба албасаңар, өз абалыңар өзүңөрдө. Макулук экендигибиз чын. Ага макул болду София. Бул жердеги менден башкасынын баары жай өлүмгө кириптер кылынган. Жума сайын алынган канга көпчүлүгү көнөтүшөт да өздөрүн демейдегидей эле сезишет. Бирок алардын жүрөк кан тамырлары начарлап, семире баштагандыктарын байкашпайт. Ашып кетсе 3 же 4 жыл. Анан бир күнү жүрөк оорусунан күмжан болушат. Анын үстүнө алардын тамагына эске тутуу жөндөмүн жогото турган дары кошулуп берилет. Карап турсаң, бир Мамасалиден башкасы макоо тартып баратышат. Кудум эле ичкен жегенди гана билген 2 аяктуу айбан. Анын организминде кандай өзгөчөлүгү бар экендигин билбем айтору Мамасали гана азырынча өз акылында. Сен жалпы берилген тамактан жебей жүр. Уулуң экөөңө өзүм даярдаган тамактан бердирип турам. София кайрадан кыйлага үндөбөй калды. Кандайдыр бир умтулуу жан дүйнөсү эзип жаткансып, Акматбектин төшүнө жүзүн жашырды. Элкин дем алууну ушунчалык сагындым, деди шыбырап София. Баарынан четинен кетилип, өмүрү бүтүп бараткан тигил шордууларды көргүм келбейт. Айрыкча алардын макоолуктары жанымды кашайтат. Бул жерден кутулуп чыгууга аракет кылбай койду дейсиңби? Жо, болду. Бирок алардын көпчүлүгүнө ушундай турмуш жагат. Тамагы даяр, катын десең 2 эркекке 1 катын, иши кылып бел сууткандыгына жарайт. Ал эми каналгандан кийин берилүүчү вино алар үчүн өзүнчө эле майрам. Жо, алар бул бейпил турмушту өз эрки менен таштап кеткилери келишпейт. Кечке бекер, ойногондору кумар. Софиянын далилдерин эске албай коюуга да болбойт эле. Демек, качыш үчүн коруктагы макоолордун жардамы тиер эмес. Бирок Акматбек эч убакта моюн сунуп, капаска камалган жырткычтай бул жерге тура албайт болчу. Ага тигилердей макоого айлангандан көрө өлүм артык көрүнмөк. Качыш керек. Кандай болсо да бул каргыш алган жерден кутулуп чыгуунун аракетин кылыш керек. Кайтаруу жагы кандай? Деп сурады ал. Мурун сак-сактап турушчу. Эми 1 жылдан бери жайланып калышты. Кыясы макулуктардын качпасына көздөрү жеткен шекилдүү. Эгерде качууну уюштура алсам, мени менен кошо кетесиңби? О, Акмат, ошону да менден сурайсыңбы? Сенден калбай калайын? Сенин бөлмөңө сырттагылар баш бакпайбы? Эч качан. Анда жакшы экен. Тигил ашканаң турган жерден касса боло турган ал тарап короонун сыртына чыгат да. Ооба, бирок эмне кылганы турасың? Үйдүн түбүнөн казып чыгууга аракет жасайм. Эмне менен казасың? Бизде ага жарай турган куралдар жок эмеспи? Иши кылып бир аргасы табылар. Осмон жана мен болуп казабыз. Балки Мамасалы да кошулуп калар. Андан көрө жолго жеткидей 4 кишилик тамагыңды камдай бер. Айтору же качып кутулабыз, же өлөбүз. Бирок бул жерге чыдай албайм. София Акматбекти кайрадан жаңырган кузасы менен аймалап өптү. Макул жаным, сен айткандай эле болсун. Акматбек чапанынын шырыгына катып койгон бычактын кереги эми тийди. 3 элидей жазы курч болоттон жасалган бычак. Мамасали качууга дароо макул болду. Бычак менен бөлмөнүн түбүнө киши баткандай оюк салышты да, үчөө алмак-салмак тынбай иштешти. Казылып алынган топуракты көшөгөнүн далдасына үйүп, мындаган соң жакшылап таптай беришти. Аларда качууга карата көксөлүүлөр ченемсиз эле. Күзөтчүлөр качып кетпесин дешип, иттерин кое беришчү эмес. Демек куугун түшсө да кечигип түшөр. Акыры качууга даяр турган күн да келип жетти. Түн жамынган төртөө бул тозоктуу жерди артка калтырышып, узагандан узап баратышты.
Эркиндиктин абасы да бир башкача болот белем. Ээн талада Софиянын шаңдуу күлкүсү жаңырат. Жаңылыкты көксөгөн шайдоот кадамдар тыным албайт. Бирок алар алдыда күтүп турган кайгыдан кача алышмак эмес. Тагдыр ташпордугу менен качкандарды ал кырсыкка жакындатып бараткан. Бүгүн жолго чыгышкандыктарына 7-күн болду. Баягы аркар булактан куюп алышкан суудан чанаштын бучкагында гана бир аз суу калды. Жей турган тамак дээрлик түгөндү. Ал эми какыраган ээндиктин аягы бүтөр эмес. Булутсуз асманда чакшая тийген күн ого өтер өчөшүп сызгырат. Төрт карган илелей тартып, араңдан зорго аяк шилтейт. Карпчылык башка түшкөндө дайыма ушундай. Күлкү да унутулду. Кажылдашкан сүйлөшүүлөр да токтоду. Төртөө заматта эттеринен шылына түштү. Жүрөктөрүнө кандайдыр бир коркунуч баш баккан качкындар кадамдарын тездетүүнүн аракетинде болушту. Бирок андан ого өтерден чарчап калып жатышты. Жүрөктүн ишин алган коркунуч төбөлөрүндө салаңдайт. Көз жеткиз ээлти күрөйдү учурат. Бирок жашаштары да керек эле. Эртеңки күндүн кубанычы, үмүтү аларда чексиз эле. Биринчи Мамасали жыгылды. Анын 2 жылдан ашуун коруктан тарткан запкысы акыры өз таасирин көргөздү окшойт. Оозун балыктай ачып чалкасынан жатат. Бетинин чүкөсү оркоет. Териси сөөгүнө жабышкан Мамасали акырындан кетип баратат. Суу, дейт кеберсинген эриндерин араң эле кыбыратып. Бир эле тамчы. Акматбек анын башын көтөрө берип, кытайчыныга толтурулган аялуу тамчыны оозуна алып барды. Бирок Мамасали өзү эңсеп турган сууну ичүүгө да шайы келбеди. Бир колу менен жүрөк тушун баскан ал кандайдыр деми чыкпагандай көгөрүп баратты. Бүттү, деди София алсыз үнү менен. Коруктун жыйынтыгы өз жемишин берди. Эми ага эч нерсе кыла албайбыз. Алар Мамасалинин денесин жер казып көмүп алышмак эмес. Антишке үчөөнүн каруусу да келбейт эле. Өлүктү бир арыкчага чүрүштү да чоңураак таштар менен корумдап салышты. Балким Мамасалинин этин жеп көргөндө ылайык келет беле, баары бир эт да. Ал эми Мамасали кайра тирилбейт. Бирок келе калган бул оюнан жүрөгү айланып, Акматбектен кускусу келди. Экинчи кезек Софияга келе баштагансыйт. Ал такыр эле баса албай калды. Аны кең далысына салган Акматбек кадамын тездетүүнүн аракетин жасап келет. Чанач Осмондун жонунда. Кантсе да андагы толукшуган жаштык бул азап тозокко туруштук берип келатат. Мени жерге түшүрчү. Софиянын үнү араң эле угулат. Акматбек анын башын тизесине ыңгайлаштыра жаткырып, жүзүнө үңүлдү. Жүрөгү шуу этти. София бир эле күндүн аралыгында таанылгыстай өзгөрө түшкөн эле. Көздөрү үңүрөйгөн чарасына кирип, беттеринин чүкөсү өтө эле оркоет. Өңү өлүктүкүндөй кер сары. Акмат, деди София шыбырай сүйлөп. Сенден бактымды табамбы деп ойлодум эле. Бирок тагдыр күчтүүлүк кылып кетти. Менин төшүмдү сыйпалап көрчү. Акматбектин колу анын төшүндөгү дөмпөйгөн нерсеге урунду. Чоң сындырым нан экен. Кыязы жолдо өзүнө тийген үлүштү жебей катып жүрсө керек. София кагылайын. Эмне үчүн жеген жоксуң? Кана анда, могу суу менен жеп ал. Келесе о десе, нанды катып кыйналгандан эмне чыкты? Акматбектин сакалы ылдый жашы куюлуп кетти. Осмон да бышактап ыйлап жатат. Жок, кереги жок. Эми кеч болуп калды. Бала эмес Осмонго бер. Анын жашашы керек. Ал эми биз. Акмат, эңкейип койчу. Эми сала түштүм. Жүзгө чыксаң да бир күн өлөсүң. Бирок сени менен чогуу өткөргөн кыска жыргалым мен үчүн бактылуумун. Акмат, мага таарынбайсыңбы? Деги сени ыраазы кылганга жарай алдымбы? Караколго жетсең көпөс Матвейдикине бар. Мен тууралуу бир ооз сөз айтып кой. Койнумдагы тумарды чечип ал да үйдөгүлөргө көрсөт. Акматбек үндөгөн жок. Солуктап гана ыйлап жатты. Анын көзүнөн жаш чыгып көргөн эмес. Эл жеринен, дүйнө мүлкүнөн айрылды. Бечен азап тозокту башынан кечирди. Бирок ал аларга кабагым кашым деген эмес. Ал эми ээн таладагы бул жоготуу баарынан оор эле. Кандайдыр София жүрөгү менен кошо кеткенсип, жаны бир башкача кашайып чыкты. Жылас баскырдын тагдыры. Ал жашоодон көп деле нерсе сураган жери жок. Кур дегенде эң акыркы бактысына кол салбай турса боло. О, тар дүйнө. Амалды кетирген дүйнө. Ака, кош, мени эсиң ала жүр. Софиянын башы бир жагыйнине шалактей түштү. Денеси дирт этип барып, созулуп жатып калды. Акматбек өкүрүп жиберди. Анын күйөтү өлчөсүз эле. Анан нес болгондой жаңыра түшкөн Софиянын жүзүнөн карайгын албай турду.
Жылына түшкөн жүзүндөгү куш тумшук каңшары ого өтерден оркоюп чыгып, түрпөтү бир башкача бузула түштү. София жеңе, ай кудайым ай! Осмон өкүрүп бакырып ыйлап жатат. Алардын кайгысын бөлүшөргө эч ким жок. Ээн тала эрме чөл. Алыста гана мунарактаган тоо кыркасы карекке бүлбүл илинет. Акматбек колундагы чоң сыдырым нан менен Софиянын тумарын Осмонго сунду. Эл жеринен, атак даңкынан ажырап, жалаң гана кекирдек үчүн жашаган жашоодо жашообу? Жо, анын акылына мындан аркы тагдыры кандайдыр сыйышпай турат. Ал эми Осмон жаш, жаңы ыкташууга жарар. Осмонго бер бала эмеспи, анын жашашы керек. Софиянын ушул сөзү мээсине балкадай урулуп жатты. Ал эми кайда барат? Алды жагында мындан да коркунучтуу сыйыртмак күтүп турат. Артка жол жок. Өзү туш-тушунан камакка алынган жырткыч сыңары. Ооба, жырткыч. Жырткычтай жашады. Эми жырткычча өлүүгө кудурети жетер. Алар издеп жатышып жамгыр суусу жеп кеткен жарчаны табышты. Жардын үстү жагынан жарака кетип ураган араң турат. Тээп көрүшсө солкулдайт. Демек катуураак тепсе урап түшө турган. Софияны жарчанын түбүнө жаткырышты. Буту колун түздөштү. Осмонго бер бала эмеспи, анын жашашы керек. Кое турчу уулум. Акматбек кайра жарчанын кырына чыгып, алысты узакка тиктеди. Жарыктын кереметине кареги тойбой тургандай суктана карады. Тиги бозомук тоону көрүп турасыңбы уулум? Ооба. Балким ошол тоонун этегинде черик уруусунун айылы турушу ыктымал. Сен түз эле ошол тоону беттеп жөнө. Эми сен өзүңдүн атыңды да, атаңдын атын да өзгөртүүгө тийишсиң. Түшүндүңбү? Сени жаңы, баштагыга окшобогон турмуш күтүп турат. Ага ыкташа бил. Каныңда бар эмеспи? Турмушту этегинен бурдай кармоого көнүк. Осмон дел боло түштү. Атасы мунун баарын эмне үчүн айтып жатат? Кандайдыр керез өңдүү, үчүнчү жак менен сүйлөйт. Өзүнүн дегеле жашоого тиешеси жоктой сүйлөп жатат. Сиз эмне деп жатасыз, ата? Бек Маматтагы кекти унутпа, уулум. Акматбек колун кескин булкуп алды да анан бир кызыктай бүрүшө түшүп, жарчадан нары карай куланып кетти. Жүрөгү оозуна кептелген Осмон чуркап келгенде атасынын жаны не бак чыккан эле. Анын жүрөгүнүн тушунда шаар бычак сабына дейре батып калган. Акматбек Софияга түбөлүк бириккендей, анын муздак денесин кучактаган боюнча кыймылсыз жатат. Бычакты сууруп алган Осмон көпкө дейре ыйлап турду. Түш оо баратты. Анан деми бир аз сууганда нандын жартысын жеди да артынан суудан жутту. Нандан соң боюна каруу күч топтолгондой сезилди. Жардын башын уратып, атасы менен Софиянын денесин жакшылап жашырды. Күйүткө батып жалгыз калган Осмон бүлбүл тарткан тоону карай бет алып жөнөдү. Анысы жаңы турмуштун босогосун аттаган алгачкы кадамы болчу.